Садыр Нуркожоевичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар, урматтуу Ордолуу Ош чергесинин эмгекчилери. Санжыргалуу Ош шаары кылымдарды карыткан 3000 жылдык тарыхы бар, журт асырап, берекеси төгүлүп турган өзгөчө шаар. Береке байлыгына жараша кең пейил, меймандос, ынтымак рашкерликке ынак эли бар кутман жер. Күнөстүү Ош шаары Конституциябыздын 8-чи беренесине ылайык Бишкек шаары менен катар республикалык маанидеги шаар деп таанылган. Эл оозунда республикабыздын 2-чи түштүк борбору деп аталып келет. Бүгүнкү күндө Ош шаары социалдык, экономикалык жактан өнүккөн, маданий, илимий жана туристтик борборго айланып барат. Ушундай кутман жерге, ушундай кадырман, иштерман элге келүү мен үчүн чоң бакыт. Урматтуу Ош облусунун тургундары, Ош шаарынын тургундары, эмне үчүн биринчи кезекте ушу бүгүнкү күндө ковид оорусу менен оору көбөйүп кычап турган мезгилде ушу түштүк жергесине келдик. Анын себебин айта кетейин. Ковид оорусунан дагы коркунучтуу бизде эки маселе бар. Биринчиси улуттар аралык жаңжал чыгып кетпөсү керек. Экинчиси чек ара маселеси. Эки өлкөнүн ортосунда тынчтык болуу керек. Мына ушул акыркы окуяларда ушул учурдан пайдаланып, үчүнчү күчтөр дейбизби, же биздин эле ушу оппоненттер дейбизби, улуттар аралык жаңжал чыгарууга аракет жасады, дагы деле жасап жатат. Биз ошону сиздерге теледен айтпай, радиодон же гезит интернеттерден айтпай, сиздерге мына жүзмө-жүз келип, суранып, улуттар аралык жаңжал чыгып кетпөсүн өтүнүп, сиздерден элден суранып кетели деп келдик. Ковидтен дагы бул өтө коркунучтуу. Бирок ошону сиздерге ушу сураналы деп келдик да. Өлкөдө ушу түштүк аймагыбызда тынчтык болгондо гана мекенибизде тынчтык болот. Муну баарыбыз 30 жылдан бери көрүп эле келетип жатабыз. Анан эми кыскача акыркы окуяларга токтоло кетейин. 4 октябрдагы шайлоонун жыйынтыгын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Кандай шайлоо өткөнүн аны сиздерге айтып отуруштун кажети жок. 5 октябрдан баштап ызычуу башталгандан кийин бардыгыңыздар ушу интернет булактарынан, телевизордон көрүп отурдуңуздар деп мен толук билемин. Кырдаал өтө курч болду. Эгерде 6 октябрдан баштап ошол башталган кырдаалды колго албастан биз деле, мен деле ошо командам менен барып туруп, бириң өлүп бириң кал деп жатып ала турган болсом уктап, андан мурун бир 3 сутка уктай эле келем. Жатып ала турган болсом, анда кырдаал башкача өрчүп кетет эле. Бүгүн анда сиздер менен биз ушинтип жолугушуп отурат белек, же башкача кырдаалда жашап турат белек, аны бир Кудай өзү билет. 6 октябрда эртең менен келген кезде жаалданган эл ойлору баягы жаштардын, жалаң жаштардын ойлору башкача экен. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атып, ал жерде бир эле топ, саясий топ болгон жок, 10 чакты саясий топ болду. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атып, бардыгын макул кылып, бир айнек сындырбастан, бирөөнү чекесине чертпестен депутаттар жөнүндө кеп болуп атат, министрлер жана премьер-министр, президенттер жөнүндө. Чекесине чертпестен туруп, тынчтык жолу менен бийликти алмаштыралы дегенге макул болушуп, бардык күчтөр макул болушуп, тынчтык жол менен мына бийлик алмашылды. Эгерде тынчтык жол менен алмашпаса, анда азыр деле мыйзамдуу талаага кирбей, 2005-теги, 2010 жылдагыдай болуп, жарым жылдап, бир жылдап мыйзам талаасынан чыгып кетип, башка өлкөлөр баягы кабылдабай, аны баягы признавать этпей, ушундай жүрө берет элек азыр. Бирок Кудайдын кудурети менен, мына элдин саясий жактан аң сезиминин өскөндүгү менен, маданияттуулугунун өскөндүгү менен, тынчтык жолу менен бийликти алмаштырдык. Элдин талабы президент кетсин, партиялык шайлоо жоюлсун деген талап болду. Президентти экс-президент бергенге дагы каршы болду. Бирок мен бардык ударды өзүмө алып,
экс президент деген наам берип указга кол койдум. Анткен себебим бизде 30 жылдан бери bir дагы экс президентибиз жок, өзүңүздөр билесиздер. Экөөнү кубалап ийгенбиз, бирөөнүн экисин алып туруп түрмөгө тыкканбыз. Анан эгерде бу Сооронбай Шариповичти дагы кубалап ийсек, же болбосо түрмөгө тыксак, анда мындан кийин деле ушундай терс көрүнүштөр улана берет беле деген ой келип туруп, атайлап ырым кылып, мындан ары ушу бийлик мыйзамдуу жолу менен, шайлоолор жолу менен, элдин чыныгы жүрөгүнөн чыккан добушу менен бийлик алмашып турсун деген ырым менен ошо экс президент деген наамын бердик. Мынакей бардык условиялары бар экс президент пайда болду. Мындан кийин ушу экс президент деп уланып кетишине мен тилектешмин, сиздер дагы бардыгыңыздар тилектеш деп ойлоймун. Каршылаштары болсо туура түшүнөт деп ойлоймун. Аны мен өз мойнума алдым. Анан эми, урматтуу туугандар, 30 жылдан бери чириген система, башкаруу системасын өзүңүздөр билесиздер. Реформаладык деп жылмалап коюп туруп эле реформа кылбай эле баякы эле башкаруу системасы келтат 30 жылдан берки. Бул биздин бүгүнкү 21-кылымдагы мына бүгүнкү жашап аткан талабыбызга жооп бербейт. Ошондуктан конституциялык реформаларга барабыз деп долбоорлорубузду даярдадык. Бут тосуулар абдан күч, дагы деле баякы эле системада калалы, партиялык башкаруу болсун, анан кийин парламентке келип ушинтип мамлекетти 3кө бөлүп алып, таяк эжен, тууган урук, жолдош жоролорду бийлик бутактарын алып келели деген системаны дагы деле бут тосуп атышат, ошол системаны калтыралы деп. Бирок биз айтып атабыз, андай системадан кетели, жаңы система түзөлү. Ар бир министрликте, ар бир мекемеде, агенттикте, комитетте болобу, ар бир өзүнүн адистиги менен иштеген кызматтарды түзөлү деп атабыз. Ошондой структуралар түзөлү, ошондо гана алдыга жылабыз деп. Конституция боюнча ушундай. Анан баякы МПОчулар жана оппозициячылар бизге оппозиция болуп баштагандар, мурда деле оппозиция болуп келген алар. Буга каршы чыгып атышат. Кара пиарларды уюштуруп атат. Чет өлкөлөргө чейин гезиттерине, сайттарына жаздырып атат. Мына бийликти узурпация кылып атат, анан Түркменстан болгон атат, конституцияны жабык эшик артында даярдап атышат деп. Эч качан жабык эшик артында конституция даярдалган жок, даярдалбайт дагы. Бардыгы сиздердин коомчулукка талкууга чыгат. 10-15 күндүн ичинде даяр болсо, биз сиздерге Конституциялык кеңешмеге же Жогорку кеңештин палатасына алып чыгабыз. Биз ойлогонбуз, Жогорку кеңештен карап эле ошо тез аранын ичинде бир нукка түшүп кетиш үчүн Жогорку кеңештен карасак тез болот го деп. Аны дагы ушул МПОчулар Жогорку кеңеш 28-октябрдан ары карай эч мыйзам карай албайт, мөөнөтү бүттү деген ой пикирлерин айтып атат. Ошондон улам мен азыр ойлоп турам. Эгер андай боло турган болсо, каршылаштар чыга турган болсо, анда конституциялык кеңешме түзүп туруп, конституциялык кеңешмеге конституцияны беребиз. Ал жерде бир ошол түзүлөт, конституциялык кеңешме эл тарабынан МПОчуларды да киргизебиз, кызыктар адамдардын бардыгын киргизели. Анан ал жабык эшик артында эмес, күнүгө эртең мененден баштап кечке чейин конституциялык кеңешменин отуруму түз эфирден берилет. Ар бир Кыргызстандын жараны көрүп турасыздар аны. Сунуш берсеңиздер болот. Ошентип, биринчи статьясынан баштап 114-статьясына чейин постатейна окуп, каршылаштар жок болсо, же болбосо сунуштар жок болсо, уламдан улам мылдый алдыга жылып кете берет. Мына бул коомчулукта талкуу кылып, андан кийин анан референдумда кабыл алып берсеңиздер, ошону менен анан алдыга жылабыз. Жаңы системаларды түзөбүз. Президенттик шайлоо боюнча болсо, президенттик шайлоо мына азыркы бүгүнкү конституциянын нормалары менен 10 январга белгиленген. Бул сөзсүз түрдө өтөт. Бул толук легитимдүү, эч кандай кыйшаюусуз өтүш керек. Бүт дүйнөлүк коомчулук тааныш керек муну. Тааныйт. Анткени бүгүн конституциябыз бар, парламентибиз бар, өкмөтүбүз бар, бардыгы иштеп турат. Парламенттик шайлоо болсо, парламенттик шайлоону эмне үчүн жылдырдык? Мен биринчи сөзүмдө айтканым эсиңиздерде бар. Ооба, ушул конституция менен алсак, эгерде бүгүнкү конституциялык мыйзамдар менен алсак, анда биз 2 айдын ичинде шайлоо кылышыбыз керек. Ошондо декабрдын 20-сында шайлоо кылышыбыз керек экен деп, биринчи күнү мени акыркы 3-чү жолу бекитип берип атканда ошентип айтканмын премьер-министрликке.
макул кылалы деп. Бирок эртеси күнү баягы чыккандан кийин терең ойлондум. Баягы 7 өлчөп бир кестим. Эл партиялык системадан кетели деп, партиялык шайлоону токтотолу деп төңкөрүш кылып атса, толкунданып атса, бийлик алмашып атса, анан кайра эле ошол баягы эле партиялык система менен шайлоого барсак, бүгүнкү шайлоо комиссиясы менен шайлоого барсак кандай болот деп ойлонуп туруп, эртеси 2-3 күндөн кийин спикерди, бардык фракциялардын жетекчилерин чогулуп, кеңешип, баарыбыз бир жыйынтыкка келдик. Баягы мыйзамды бузбаш үчүн кайра ошону 1-июнга чейин жылдырып тура турган мыйзам кабыл алып, 3 окуудан мен кол койдум, күчүнө кирди. Бул дагы толук мыйзамдын негизинде болду, жылдырылды. Анткени конституциялык реформаларга барып, системаны, башкаруу системабызды алмаштырып алып туруп, андан кийин анан шайлоо өткөрөлү деп чечтик. Болжол менен мен болжолдоп атам, ушу апрель айлары, эң ашып кетсе май айларына барат. Март, апрель, май айлары, ушул убактарда парламенттик шайлоо болот, Кудай буйрса. Анан шайлоолор мындан ары эч кандай административдик ресурс колдонулбайт, сатып алуу, сатуулар болбойт. Эгерде сатып алып аткан болсо добушун, булар мыйзам чегинде жооп берет. Мыйзамда так жазылып өткөн. Азыр бүгүнкү күндө биздин действующий мыйзамыбыз бар. 2,5 жылга чейин соттолуп кетет. Сатып алгандагы, сатып аткан адам да кармалса. Ошондуктан бардык жерлердеги күч структураларынын кызматкерлерине биз команда беребиз. Шайлоодо ушул жагына өтө катуу карагыла деп, айыл өкмөттөргө да команда беребиз. Мындан ары элдин жүрөгү кайсы партияны каалайт, кайсы кандидатты президенттикке каалайт, только ушул жол менен гана өтөт. Анткени биз 30 жылда 3 жолу революция жасадык, үчөө тең ушул шайлоолордун кесепетинен келип чыккан. Мындан ары алардын катасын кайталабай, тарыхтан сабак алып, биз түз жол менен гана кетишибиз керек. Эгер өтпөй калсаң, анда эч нерсең кемип калбайт. Өткөн адам дагы эл каалаган адам, ал жөндөн жөн адам болбойт ал дагы. Ошондуктан мейли ким болбосун, эшмат болобу, ташмат болобу, эл каалаган адам шайлоодо өтүш керек. Кыскача менин сиздерге баяндамам ушундай, маалыматтарым. Эми суроо жоопко өтөлүк. Сурооңуздар болсо микрофондор уюштурулган экен, жооп бергенге даярмын. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Ош жергесине куш келипсиз. Сиздин ишиңизге ийгилик, ушунча кыргыз эли сизди колдоп, сүрөп, сиздин келгениңизге ыраазы болуп, бир добуштан колдоо издеп атканына эмгектебе Алладан тилеп кетебиз, ыраазыбыз. Анан ошол менен катар сиз жаш кадрларды алып келип атасыз. Өзүңүзгө тилиңиз өтө турган, көзүңүз жете турган ишмер адамдарды алып келип атасыз. Оягына Алла сизге алда колдосун. Анан дагы бир ушул сөздөн учурдан пайдаланып айтып кетерим. Азыркы иштеп аткан кадрлар мисалы үчүн шаардын жетекчилери, эмне мына Ош шаарынын жетекчиси мисалы үчүн кыргыз эли үчүн, жалпы Ош шаары үчүн көп нерселерди жасады. Мен ошол кадрларды өзүнүн ордуна коюп, сизге поддержка болот, сизге жардам болот, ишиңизге ийгилик, дайыр жолу ак жол. Рахмат. Суроо бергендер аты жөнүңүздөрдү айта кетсеңиздер жакшы болот эле, аты жөнүңүздөрдү. Кадрлар боюнча, урматтуу Ош шаарынын тургуну, кадрлар боюнча бул азыр убактылуу гана нерсе, бир аз эле кадрлар алмашты, эми башчылар алмашты да, баягы тополоң болуп аткан учурларда ар кандай кадам арбаңыздар, урматтуу бүгүнкү ар кандай кадамдарга барган, же болбосо ошол баягы элден коркуп качып кеткен гана кадрлар алмашылды, башка кадрлар азыр алмашылбайт. Качан шайлоолор бүтүп, реформа башталганда гана ар бир тармакка өзүнүн адистиги менен бара баштайт. Ошондо кадрлар алмашылат, анда дагы биз алмаштырбайбыз. Бардык ведомстволор боюнча, министрликтер боюнча комиссиялар түзүлөт, ошо өзүлөрүнүн адистиги менен. Ошолор тандап конкурстун негизинде өткөрүп берип турат кадрлар боюнча. Суроо берерде аты жөнүңүздөрдү айтып койсоңуздар. Мен Аматов Жомарт, 26 жаштамын, жеке ишкермин. Биринчиден, Ордолуу Ошко кош келипсиз. Мына ушунча жарандын ичинде толгон токой армандар бар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге бир эле маселе менен кайрылгым келет. Биз жеке ишкерлер мына Россиядан келип, өзүбүздүн Кыргызстанга инвестиция жасайбыз деп, чоң үмүт менен 1 жыл мурун келгенбиз. Бирок тилекке каршы 1 жылдан бери жергиликтүү тургундардан, кээ бир инсандардан
ишкерлер куугунтук көрүп келет. Биз мына ушу Кара Суу районуна Кызыл Кыштак айылынан жер сатып алганбыз. Ал жерге ушу жүн менен терини кайра иштетип, ошол жерде устой материалдар чыгарабыз деген ишкана ачабыз деп келгенбиз. Бирок тилекке каршы ошол күндөн ушул күнгө чейин биздин башыбыз соттон чыкпайт. Ушул жок дегенде колдоо көрсөткөндүн ордунда бизге куугунтук көрүп ушул күнгө келдик. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз калыс карап ушул азыр мына керек болсо ушу обед мына 3 күн уктабай коюн, 3 күн уктай элек болчумун дедиңиз башында. Обедте ушу обед ишпей эле ушу 1 жылдан берки ушу жаш мигрант ишкерлердин проблемасын чечип койсоңуз өтө чоң жардам болот эле. Биз чоң үмүт менен келдик. Биз бүгүн азыр үмүт менен күтүп турабыз. Чечилеби эмне болот? Же кандай болот? Же ачык айтыш керек? Жок, жаш мигрант ишкерлер Кыргызстанга келбегиле, мындай болбойт деп айтыш керек. Же ачык колдоо көрсөтүш керек. Биз бүгүн айлабыз кетип, шорубуз шорподой катып бүттү. Биз качан өзүбүздүн мекенибизге келип, кенен кесир ишкерлик кыла алабыз? Биз качан коркпой, бүркпөй жашай алабыз? Биз ар бир күнүбүздү мына жеке ишкерлер билет, жаш ишкерлер канчасы качып кетти, канчасы Кыргызстанда калды. Сиз дагы бир кайрылууңузду айттыңыз. Жеке технологдор, профессорлор мекениңерге кайткыла, келгиле, элиңерге, жериңерге салым кошкула деп. Алар келген, алар ушул жерде, аларды болгону көбөрөнө көрбөй атат. Аларды колдой атышат. Мына жаш ишкерлер турат бул жакта. Сиз ойлогондон дагы 100 эсе оор Кыргызстанда мына жаш ишкерлердин акыбалы. Ошол биздин маселе боюнча мына ишкерлерди колдоп, сиз жеке мына позицияңызды билдирип койсоңуз, чоң бизге ишкерлерге жардам болот эле. Ошол күндөн ушул күнгө чейин ушу жер проблемабыз чечилбей келет. Соттон сотко, прокуратурадан прокуратурага. Бардык токтомдорду алып бүттүк, кылмыштын курамы жок. Бир эле токтом калды. Ал Кудайдын токтому калды. Башка айлабыз жок. Биз бүгүн мына жаш ишкерлер мындай мындай акыркы үмүт менен кайрылып атабыз. Сизден дагы мындай конкреттүү жооптор болбосо биздин үмүтүбүз, жаштардын үмүтү өчөт. Ошон үчүн сизден суранарым, жаш ишкер мигранттарды колдоп, биз мына алтын казабыз деген жокпуз, көмүр казабыз деген жокпуз. Биз ошо сатылбай калган, чирип жаткан жүн менен терини алып, иштетип, ошол жерде 200дөн ашык жаранга иш менен камсыз кылабыз дедик. Жок дегенде колдобосо дагы, жок дегенде колдобосо дагы, жон гана калыс сөзүн айтып койсо дагы бизге чоң жардам болот. Мен мына калыстык үчүн айтып коеюн. Ошол мезгилде Мухаммедкалы Абылгазиев эле бара оштон бара берип, биз путусташына кыска айтам. Кабыл албады, ишибиз чечилбеди. Мына ошол күндөн ушул күнгө чейин, мына азыр дагы соттон башыбыз чыкпай келет. Калыстык үчүн айтышым керек жерде. Шайлоо деген Козубаев деген бар экен. Ошол бизге акыйкат айтып, ишимди алса алсын, башымды алса алсын, мен жардам берим деп ушул жерге чейин турат, азыркыга чейин эч кимден коркпой. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, жаш мигрант ишкерлерге жардамыңызды бериң, калыс сөзүңүздү айтың. Керек болсо бүгүн ушу обедте 20 минут убактыңызды бөлсөңүз биздин маселебиз чечилет. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Инвестиция боюнча, инвесторлор боюнча, мейли сырттан келген инвесторбу, же ичибизден келген инвесторбу, бардыгыңыздар үчүн эшик ачык деп мен жарыяладым. Ушундан кийин аябагандай көп инвесторлор келди. Менин иш убактымдын жарымын ошолор алып атат, инвесторлор. Мурда инвестор келип бир ишкана курайын, ушул жерге 10 000 адамдын жумуш орун түзөйүн десе, биздин баякы майда чиновниктер акча сурайт экен, дойла сурачу экен. Мага 10% дойлага мен отурам, анан сен мага мынча акча бер, анан тигинче акча бер. Андан сырткары жанакы газка, архитектура дегендер бар, билесиздер. Алар бир 6 ай, 1 жыл документин созот экен акча алыш үчүн. Мунун баарын жоюп атабыз. Эми биз иштегенибизге 20 күн болду, 20 күндүн бир жумасын эле толук кандуу иштей баштадык. Калган күндөрү тополоң менен эле өтүп кетти, көрдүңүздөр. Муну жок кылабыз. Анан сиздин ишиңиз боюнча, эгерде инвестиция салабыз деп жер сатып алган болсоңуз, мына жергиликтүү бийлик өкмөттүн өкүлүнө азыр мына угуп отурат, жанымда тапшырма берип кетейин. Баарын тактап туруп, анан бизге маалыматты жеткирсин. Профессорлор, ишкерлер, жаштар боюнча, жумушка тартуу боюнча мен дагы бир жолу айтып кеттим. Ушул жаңы структура түзүлүп, ишке алына баштаганда ар бириңиздер барыңыздар, тапшырыңыздар. Дагы бир жолу кайталаймын. Мурдакыдай коррупциялык жол менен ишке орношуу деген болбойт, орноштуруу деген болбойт. Только бүт комиссионна түз эфирден көрүп, ар бир министрликтин кызматкерин пол жугучуна чейин, зам министринен баштап пол жугучуна чейин
тандоо алып атканды түз эфирден көргөзүп турушат. Бардык жалпы эл көрүп турасыздар. Мурункудай мына жакын тууганын өткөрүп ийди же болбосо таанышын өткөрүп алды же акча алып өткөрдү деген болбойт. Адистигине жараша, билимине жараша, анан тыңдыгына жараша жумушка алынат бардыгы тең. Кыйын адамдар, адис адамдар көчөдө калбайт.